Саламатсыңарбы урматтуу балдар. Бүгүн 7-класстар үчүн кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы Эсенкул Ибраевдин «Улут болсом, тилим менен улутмун». Алгач сабагыбыздын мурда максат коюп алсак. Окуучулар Ибраевдин чыгармалары менен таанышышат. Дүйнөгө болгон көз караштан калыптанат. Өз эне тилин урматтоого, мекенди сүйүүгө тарбияланышат. Эсенкул Ибраев 1933-жылы 16 мартта Нарын районунун Чет Нура айылында туулган. Алгач Нарындагы педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, Кочкор, Нарын районунун мектептеринде жана райондук комсомолка мектептеринде иштеген. 1956-жылы Кыргыз мамлекеттик университетине кирип, журналист адистигин алгандан кийин 26 жыл сатиралык Чалкан журналында адабий кызматкер, бөлүм башчы, жооптук катчы, редактордун орун басары, башкы редактор болуп иштеген. Маркум Эсенкул Ибраев 1970-жылдан бери Жазуучулар союзунун мүчөсү эле. Эсенкул Ибраев 1994-жылы Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, 2001-жылы эл акыны наамдары ыйгарылган. Акындын чыгармачылык жолунда 26 ырлар, сатиралар жана поэмалар жыйнактары жарык көргөн. Алардын катарында айтылуу биз аталар мурасы, турмуш агымдары, закымдар, күндөр менин канатым, Мидинден кат, Эсенкулдун ырлары, Белес, насыят өңдөө китептери бар. Мындан тышкары дүйнөлүк акындардын ырларын которуп 7 китеп чыгарган. Эсенкул Ибраев ойлон кыргыз. Кылымдарды кырчып келген, кылыч болуп курчуп келген, бирде ал буут дайра болуп, бирде үпдөй тынчып келген. Зомбулуктан кутулам деп, согончогун жыртып келген. Соо келе албай сылтып келген, боорум кыргыз, боорум кыргыз. Төбө чачын жулган кыргыз, төрт аяктап турган кыргыз, төрөлөрү элин тунуп, төбөсүнөн урган кыргыз, төрт бөлүнүп турган кыргыз, курган кыргыз, курган кыргыз. Адебиңди сакта кыргыз, абийириңди сатпа кыргыз, жаштарыңдан ыйман кетип, жан дүйнөсү ачка кыргыз. Жаман жолго баспа кыргыз, билярманы бээде десе, беркилери төө деп турган, гүл түңдөгөн залимдери момундарын жөөлөп турган, кара жемсөө жегиштери казынадан өөнөп турган, ак сымдары чектен чыгып, акыйкатты көөлөп турган, алда кандай күн болот деп, арык уйдай мөөрөп турган, курган кыргыз, курган кыргыз. Эсенкул Ибраевдин чыгармалары, ырлары, сатиралары 1952-жылдан баштап жарыялана баштаган. Бөбөгүм аттуу туңгуч ыр жыйнагы 1964-жылы жарык көргөн. Андан бери Таң шоокум 1968, Закымдар 1979, Эңсөө 1981, Белес 1984, Мөмөлүү дарак 1985-жылы, Даван 1994-жылы жана башка 20дан ашык ыр китептери жарык көргөн. 1994-жылы Ибраев Эсенкул кыргыз окурмандарына мыкты сатирик катары таанымал. Акындын Таң шоокум жыйнагында качып кетиптир, балпык, эч ак толтурмак экен, иттигим бар, антериң го антемин, чала ошого чала, профессор болмок жана башка сатиралык ырлары кирип, көбүнчө бул ырларда турмуш социалдык темага кайрылып, негизги идеясы көрө албастыкка, ичкиликке же Райкандын тили менен айтканда
жинди сууга каршы күрөшүү болгон. 1970-жылы «Ичин күзөө» деген ат менен акындын кезектеги сатиралык ырлары 15 тамсил, 18 эпиграмма кирген. Эсенкул Ибраевдин «Улут болсом, тилим менен улутмун». Эй жарандар, эрендер, бектер жана берендер, эл баштаган кемеңгер, мейли бакыр, мейли батыр, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бул жерге, соолум бар айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажоо бар бир элде. Анан муну билип ал, кулагыңа сырга кылып илип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача дили бар. Бирок билгин, бирден гана тили бар. Билгин, муну билип ал, эй эрендер, эскертерим силерге. Чындап кызмат кылам десе ким элге, сүйсүн тилин, сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге, перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик, кекиликтер койсун мени кечирип, эне тилин билбей туруп, эне тилге күйбөй туруп, эли журтун сүйөмүн деш чекилик. Ысыгыңа алар күйүп, суугуңа тоңалбайт. Эне тилин түшүнбөгөн, кур кыйкырып күпүлдөгөн эч убакта ата журттун анык уулу боло албайт. Бул чындыкты тилин танган тили заарлар, динин танган дини заарлар угушсун, мейли алардын куйкалары курумшудай курушсун. Ар улуттун улуттугун аныктаар, тил деген бул метрикасы улуттун. Анан муну билип ал, адам түгүл айбандардын да тили бар. Жана да бир кызык кеп, айтканыма далил болор бышык кеп. Аф десе күчүк деп, мыйоо десе түшүнөбүз мышык деп. Койда маа бар, уйда мөө бар атүгүн. Тилибизди биз билбесек кандай болот катүгүн. Суур деле таштай элек аң кушун, а сен кыргыз байкушум, өз тилиңди жерисең, айтчы анда ким болосуң дегисен. Анда эмесе балдар, сабагыбызды бышыктайлы. Бышыктоо иретинде мен силерге суроо берейин. Биринчи суроо. Эсенкул Ибраев канчанчы жылы төрөлгөн? Анын кандай чыгармаларын билесиңер? Экинчи суроо балдар. Эсенкул Ибраевдин сатиралык чыгармаларын атап айтып бергиле. Ал эми үчүнчү суроо. Эсенкул Ибраевдин эң туңгуч ыр жыйнагы кайсы? Канчанчы жылы жарык көргөн? Эми балдар, үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма балдар. Эсенкул Ибраевдин өмүр баянын жана чыгармаларын окуп келүү. Экинчиден, Эсенкул Ибраевдин Ойлоң кыргыз деген ырын жатка айтып берүү. Экинчи ыры улут болсом, тилим менен улутмун деген ырын жаттап келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.